Италияда bir суткада коронавирустан 969 адам көз жұмды. Италияда 27 марттағы ақырғы сутка içinde коронавирустан 969 адам көз жұмды. Бұл пандемия башталғандықтан бері дүйнөдөгү ең жогорку көрсөткүч болды. Ал эми Испанияда акыркы сутканын ичинде 773 адам коронавирустан көз жұмды. Эки өлкөдө тең күнүмгө миңдеген адамдар илдети жуктурушуп, абал болуп көрбөгөндөй оор болуп жаткан кез. Бул тууралуу Новости чекиткейжи кабарлады. Кыргызстанда дагы 26 адам коронавирус жуктуруп алды. Бүгүн 29 март саат 12-ге карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 26 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Анын айтуусуна караганда, республикада коронавирус инфекциясынан улам ооругандардын саны 58-ден 84 кишиге чейин өстү. Жаңы катталган 26 учурдун ичинен Чүй облусунан 2 адам, Бишкек шаарынан 4 адам, Нарын шаарынан 1 адам, Ош облусунан 6 адам, Жалал-Абад шаарынан 13 адам деп билдирди ал. Мамбетов кошумчалагандай, булардын бардыгы обсервацияга алынды. Врачтардын көзөмөлүндө болуп жатышат. Вирусту жуктуруп алгандар менен байланышта болгондорду аныктоо иштери жүрүүдө. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Сүйүнчү коронавируска каршы дары пайда болду. Жаңы препарат безгекке каршы колдонуучу мефлохин каражатынын негизинде жасалды. Аны Федералдык медицина биологиялык агенттиги сунуштады. Россияда коронавирусту дарылоочу дары иштеп чыгышты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Дармекти Федералдык медицина биологиялык агенттик сунуштаган. Ал безгекке каршы колдонуучу мефлохин каражатынын негизинде жасалганы айтылган. Иш Россиянын Саламаттык сактоо министрлигинин коронавирустан дарылоо боюнча методикалык сунуштарына киргизүү үчүн берилди. Агенттиктин жетекчиси Вероника Скворцованын айтымында, аталган препарат коронавирустун ситопатикалык таасирине бөгөт коюп, анын жайылуусуна жол бербейт. Ал эми мефлохин вирустан улам пайда болгон сезгенүүнү алдын алат. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Назира Айтбекова менен Чубак Ажи эмнени баштаганы калышты. Чубак Ажи экөөбүз биригип алып, элин ынтымакка чакырган бир долбоор жасасак, ар бир дин адамдын өсүшүнө жол көргөзөт. Кайсы динди гана тутунбасын, адам катары жетилсе, өссө кубанабыз. Бул кайсы гана диндин болбосун милдети. Каада салты каармануу, улуту улут бойдон сактап калуу, тилдин өнүктүрүү сооп иш. Кыргызстандын конституциясында ар бир жарандын дин тутунуу эркиндиги бар. Мыйзамды сыйлайлы деген сындуу. Не дедиңер? Тытышпай толеранттуу болуп, манас атабыздын айкөлдүгүн үйрөнгөн болобузбу дейм да, деп Назира Айтбекова Фейсбуктагы баракчасына жазган. Писи, кызык, эл эмне мушташып, ыркырашып атабы? Тынч эле үйлөрүндө жатышат го. Ушундай кырдаалда молдокелерине козгой берүү коомчулуктун кыжырдануусун күчөтпөйбү? Ансыз да умурадан коронавирус жуктуруп келгендер жетишип атканда. Маалымат булагы Араба чекиткейжи. Анжелика G.A.L.P дегенден башка сөз жаза албаган баатырлар бар болгула. Бул тууралуу ал Instagram баракчасынан билдирди. Жүрөгүм канап жатат. Адамдын эти тирүүлө жей турган заманда жашап жатканымды эми билдим. Кечиргиле. Эч кимден бир тыйын сурабай кыздарымды багып, 300 айымдын жашоосуна бактылуу көз ирмендерди тартуулай алдым. 5 жыл бою кышы жай азык, көмүр таратып эле жүрөм өз кирешимен. Көп жакшы иштерге көпүрө болдум. 5 айымга кымбат баадагы операция жасатып бердим. Калганын Аллах билсе болду. Ылайым билмексен болуп, ажырашкансың сен дей бергиле. Биздин менталитет ушундай экен. Бирок калп эле силерге идеалдуу болуш үчүн жасалма жашоодо жашай албайм. Элдер сенден бурулуп кетпеш үчүн ажыраша албайсың дегенде мен арыз жазгам. Ооба, балким туура эмес кылгам. Бирок мен өзүмдү алдабай, каалаганымдай жашап келе жатам. Баары башка нукта болот. Ачылып чачылуунун кереги жок экен. Эмне болсоң эле G.A.L.P. дегенден башка сөз жаза албаган баатырлар бар болгула, деп жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Белгилүү ырчы Анжелика 9 ай күйөөмдү көрбөй үй жумушчу эле болдум. Ырчы Анжелика ыр чыгармачылыгындагы экинчи дем тууралуу Instagram баракчасына буларды жазып чыкты. 18 жашыма жарым жыл калганда өз макулдугу менен кыргыздын каада салты менен турмушка чыктым. Үйгө келип сөйкө салып алып кетишти. Эч нерсе түшүнгөн жокмун. 6 саат жол жүрдүк. Ызы чуунанын эшиги сынып калчудай
ачылып жаап жатышты. Көрсө жеңелер көрүндүк сурайт экен. 20 саат көшөгө артында кыймылдабай отурдум. Дагы 20 сааттан соң эшикке шейшеп илинди. Бетим кызарып, бир дагы адамдын көзүнө карай албадым. Кылмыш кылгандай эле болдум. Салттарыбыз аша чаап кетет кеди. 1 жыл бою азыр карантинде отургандай эле мектепте окуган кайнелеримди багып, үй оокатынан башымды көтөргөн жокмун. Ата-энемди сагынып ыйлап жүрдүм. Эмне үчүн боюңда жок деген суроо 3 айдан соң эле башталган. Кудай жалгап 4-айда кызыктай болуп баштадым. Майлуу тамак көрсөм ыйлайм, уккан сөзүм: сен тийгенге чейин жакшы эле болчуң, ушундай обу жок турбайсыңбы? Же өзүмдү түшүнбөйм? Жашагым дагы келбей кетчү. Бул нормалдуу көрүнүш экенин билсем кана. 9 ай дарбыз менен чара, казан көтөрүп жүрүп, 100дөн банка жаап, 2 мал пол жууп, эшикке төшөк жайып, килем кууп, күйөөмдү көрбөй Москвада болот. Үй жумушчу эле болдум. Бир күнү жыла албай калдым. Катуу шишип кеттим. Акыркы ай апамдын 3 өлөң чоң кийимдери менен күндөрүм өттү. 18 саат кыйналып операцияга макул болдум. Айымка тентегем туурасынан жатып алыптыр. Ушинтип көз жумат экенмин деп да анда да ыйладым. Ийгиликтүү өтүп баары, бирок 3 күн башым көтөргүс ооруду. Күйөөсү жок, ыйлап жатат деп жатышты. Азыр ойлосом андагы Анжелика үн катпаган жоош эле. Атам келип айымды көтөрүп чыгарып кетти. Себеби менин уруксатымды алып, айымдын атасы апасын ажылыкка алып кеткен. Ичмен кызым дагы кийин бизди баккан кыздардан болсун дедим. 1 жылда айымканын атынан Айым Стайл салону ачылды. 2-жыл ырдагым келди. Себеби бардык ырларымды радио телеканалдардан алдырып салган. Мага бакыт каалагандар улантысын китебимди окуйсуздар. Райхан Бейшаналиева эже менен байланышып, 2009-жылы чыгармачылыгымдын 2-демин алгач ушул ырды жаздырдым. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейji.